Имам Бухари, имам Муслим риwayat кылган хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аятул мунафиқи саласын", эки жүздүүнүн үч белгиси бар дейт. Эмнеге эки жүздүүнү кошуп атат бул жерде? Соода сатыкта эки жүздүүлүк көп кездешет экен да. Эң көп кездешкен эки жүздүүлүк бул соода тармагы болот экен. Алыш бериш тармагы. Адам ошон үчүн эки жүздүүлүктөн алыс болсо кыяматта шейиттер менен тирилип атпайбы бул адам? Шейит эмне үчүн шейит? Ниетинде чынчыл болгон адамдар да. Ниетинде чынчыл болгон адамдар. Эки жүздүүнүн үч белгиси бар. Билесиз муну? Иза хаддаса казиб, сүйлөсө жалган сүйлөйт. Ва иза ваада ахлаф, ваада берсе өтөөсүнөн чыкпайт. Ва иза тумина хан, аманатка кыянат кылат. Муну көбүңүздөр уккансыздар, көпчүлүгүңүздөр. 80-90%. Бирок түшүндүрмөсүн уган эксиз. Бадруттин Айни деген чоң ханафи алым бар. Не деген чоң алым, жетик алым. Ал кишинин 20 томдон аш Умдатул Кари деген китеп бар. Ошол жерде бул 3 бөлүктү сонун түшүндүрүп берет. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уадасын өтөөсүнөн чыкпайт, уадасына турбайт. Аманатка кыянат кылат. Азыр үчөөнү түшүндүрүп берет. Бадруттин Айни алыбыз. Сүйлөсө жалган сүйлөйт дегени мунун сөзү ирип-чирип калган дейт. Фасадыл кол дейт. Сөзү ирип калган бул адамдын дейт. Түбүнөн сөзү ирип калган деп атат да, чирип калган деген сөз. Сөзү начар дейт. Уадага турбайт дегени мунун кыймыл, аракет, жүрүш турушу начар деген сөз дейт. Жүрүш турушу начар болгон адам эч качан уадасына турбайт деп атат. Элестетиңиз? Үчүнчү, аманатка кыянат кылат деген мунун ичи тар адам деп атат. Ичи тар адам аманатка кыянат. Мунун ичин оңдош керек биринчи дейт. Караң, бул Бадруттин Айни рахман Умдатул Кари түшүндүрмө берип атат. Болуптур. Риваяты Муслимде келип атат. Ва инсама, жанагы адам мунафиктин белгиси менен сыпатталып, мүнөздөлүп кала берет. Ал орозо тутса дагы, намаз окуса дагы, өзүн мусулман деп ойлосо дагы дейт. Бул оор хадис тугандар. Намаз окуса дагы, орозо тутса дагы эмне мунафик болуп кетеби? Шашпай туруңуз. Муну азыр алымдар түшүндүрүп берет бизге. Мына могу китептин ээси, момундардын хадис жаатындагы чоң башчысы имам Бадруттин Айниден кийин. Бул киши Ибн Хаджар Аскалани эмне деп түшүндүргөн бул жерге? Имам Бадруттин Умдатул Кариде айтат: адам, мусулман адам кантип мунафик эки жүздүү болуп калат дегенде 8 талаш тартышталып келген. Алымдар бул хадисти түшүндүрүү үчүн адам орозо тутуп, намаз окуп туруп деле эки жүздүү болуп калат деп атпайбызбы? Чыныңыз да. Могу сөз оор болуп кетпесин. 8 сөздү алып келген. Эң күчтүү сөзүн имам Куртуби, Андалусия, Испаниядан чыккан имам Куртуби айткан: "Ал-мурад бихи", бул жердеги эки жүздүүлүктөн максат дейт. Жүрөктөгү этикаттын эки жүздүүлүгү эмес, алар тозоктун түбүнө түшөт. Бул орозо тутуп мусулман болуп атпайбы? Бул нифакул амал, амалдагы эки жүздүүлүк дейт. Эми түшүнүктүү болдубу туугандар? Демек эки жүздүүлүктү мындан тыянак чыгарсак, эки жүздүүлүк оор нерсе да, бул эч ким кечирбейт. Эки жүздүүлүктү эч ким кечирбейт. Алла да кечирбейт, адам деле кечирбейт бул эки жүздүүлүк. Ошон үчүн иннал мунафикина фид даркил асфали минан нар, шайтандан дагы төмөн, эң тозоктун түпкүрүнө, чуңкуруна бул эки жүздүүлөр түшөт дейт алдаган үчүн. Эки жүздүүлүк эки бөлүктөн турат туугандар. Биринчи А бөлүгү тест. А бөлүгү бул өтө оор жана тозоктун түпкүрүнө кетип бейишке чыкпаган, кайырдын капыр болгон эки жүздүүлөр. Сыртынан мусулмандын терисин жабынып, жүзүн көрсөтүп, жүрөгүндө капырчылыкты катып жүргөн адамдар. Экинчиси мусулман, бирок мунун иш аракет, амалында, кыймылында, сөзүндө кичине мунафиктик бар деген сөз. Андан арылыш керек. Бул деле жамандык алып барат да. Бул тозокто төбөлүп калат деп эч ким айтпайт, бирок азапталып калыш оор күнөөсү бар. Түшүндүңүздөрбү туугандар?